Ак булуттар, гүлдөр гүлгө арзуу айтып ачылат. Сендей мага. Бул ырларды укканда айтылуу оончу ырчы Асанкалы Керимбаев эске түшөт. Анын жараткан керемет оондору убакыттын өтүшү менен шедеврге айланууда. Оончунун өмүр жолуна токтолсок, Жалал Абад облусунун Аксы районунун Рянжет айылында 1950-жылы 7 февралда жарык дүйнөгө келген. Жан дүйнөсү кайрыктар деңсеп, жүрөгүндөгү тынчтыкты музыка дүйнөсүнөн издеп, Кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиева атындагы өнөр институтунда окуйт. Аны бүтөрү менен Токтогул элдик театрында, кийин Кыргыз улуттук Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрында, улуттук филармонияда, телерадио корпорациясында иштеген. 100гө жакын оондордун автору. Автордун оондору негизинен жаштыктын жалындаган махабаттарына арналган. Алардын биринде селкиге болгон косасы, экинчисинде сүйгөнүнө жетсем деген, ак эткенде так эткен тилектенүүсү, үчүнчүсүндө жашоо курамы, өткөргөн өмүрү, түбөлүктүү сүйүүсү жана башкалары баяндалган. Жазда бүчүр байларым, күздө түшкөн жалбырагым сагынбай. Өткөн доордогу, азыркы кездеги оончулардын ырларынын Керимбаевдин оондору образдуулугу, маанилүүлүгү, мукамдуу лирикалуулугу менен айырмаланат. Анын куулжуган оондору калк жүрөгүнө сиңип, мамлекет тарабынан эмгеге бааланып, Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреатын алган. 1976-жылы эл чыгармачылыгынын Бүткүл союздук фестивалинин жана республикалык бир топ кароо сынактардын жеңүүчүсү болгон. 2004-жылы анын Абдыкадыров, Маданбеков менен биргеликте «Үч кайнар» аттуу оондуу ырлар жыйнагы жарык көргөн. 1996-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы берилген. Сен бейбакча мөмөлөрүң айге. Асанкалы Керимбаев 49 жашында бул дүйнө менен коштошуп, керемет дүйнөсүндөгү түркөн түстүү боектору убакыттын өтүшү менен түсүнө чыгып, жашырчылар оондоруна кайрадан өмүр берип, экинчи өмүрү гүлдөп жатат. Кантсе да Асанкалы Керимбаевдин ак булуту күн сайын кыргыз жергесинде жаңырса, мунарын издегендер дал ошол кайрыктар менен оон созушат. Ömürdür gözdeyi, calgız kelem.